Ассаламу алейкум достор. Мындай носкилерди, байпактарды такыр кийбеңиздер. Анткени булар иттин жүнүнөн жасалат. Тасманы акырына чейин көрүңүз. Мен силерге бүгүн иттин жүнүнөн жасалган носкилер, байпактар жөнүндө маалымат берем. Баарыбыз ден соолугубузду ойлоп, күн сууган маалда жылуу бут кийимдерди, жылуу байпактарды, анын ичинен жүндүү байпактарды кийгенге аракет кылабыз. Бирок ошол жүндүү байпактар эмненин жүнүнөн жасалгандыгына көпчүлүк маани берген эмес. Учурда көпчүлүк жүндүү байпактар жаныбарлардын жүнүнөн жасалат. Өзгөчө иттин жүнүнөн жасалган байпактарды биздин базарлардан, интернет дүкөндөрүнөн кезиктирсек болот. Андыктан урматтуу мусулмандар, мындай байпактарды кийгенден этият болуңуздар. Анткени ит жана иттен алынган заттар ислам шариятында нажас, булганыч зат деп эсептелинет жана аны мусулмандарга колдонууга тыюу салынат. Эгерде сиз жүндүү байпакты кийип намаз окуй турган болсоңуз, намазыңыздын кабыл болбой калуу коркунучу бар. Кудай сактасын. Ал эми мындай байпактардан